Адахан Мадумаров келин алып дүркүрөтө той берди. 24 декабрда белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров келин алып Башкаладагы Дасмия ресторанында дүркүрөтө той берди. Той жогорку маанайда өтүп, шаң салтанатка төбөсү элге көрүнгөн бир катар аттуу баштуулар, айрыкча Өмүрбек Текебаевдин 60 жылдык мааракесине барышкан саясатчылардын баарысы түгөлү менен катыша, оттуу суудан кылкылдата жутушуп, бир чер жазып кайтышты. Кеп анда деле эмес, башкысы 2 жаш бактылуу болсо болгону. Кызыгы буга дейри Ахматбек Келдибеков менен Камчыбек Ташиевда күрдөөлүү күздө келин алышса, береги экөөнүн президент Жээнбековдун атынан Доосалы Эсеналиев менен анын орун басары куттук айтып кетишкен. Бул сапар ажоонун атынан аппараты Адахан мырзага куш тилинде куттуктоо жазып койгонго жарашпаганы несі. Күйөөсү жубайын атып салды. Чүй облусуна караштуу Ысык Ата районунун Ивановка айылында күйөөсү аты алган келин ооруканага жаткырылды. Ал өзүнө келип жандандыруу бөлүмүнөн чыкты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Нургүл Нусупова кабарлады. Маалыматка караганда 25 декабрда АБ аттуу 35 жаштагы адам достору менен спирт ичимдигин ичип отуруп, куралдан ок чыгарган. Натыйжада ок аялынын көкүрөгүнө тийген. Учурда ок кандай куралдан атылганы такталып жатат. Кылмышка шектүү убактылуу тергөө абагына камалып, экспертиза дайындалды. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөө амалдары жүрүүдө.